Борбор калада Mercedes-Benz маршруткасы жол тандаласы менен кагышкандан кийин жолдун четине күбө менен келип түркөктү кыйраткан авто кырсык эртең менен Лев Толстой көчөсүндө болгон. Кече автобустун ичинде жүргүнчүлөрү бар экендиги айтылууда. Кайгыл кызматынан бул көчө менен каттамга чыгуу каралбаганы белгиленип, айдоочу ишин баштоо үчүн аялдамалардын аягына келе жатканы болжолдонду. Жабыркагандар бар, бирок азырынча так саны аныктала элек. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Интерпол аркылуу издөө жарыяланган эки жарандын бири Испаниянын борбору Мадриддеги аэропорттон, экинчиси Орусиянын Новосибирск шаарындагы аба майданында кармалганын маалымдады. ИИМдин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандын 1988-жылы туулган жараны Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 2022-жылы издөө жарыяланган. Ал $140,000 акчаны алдап алып, изин жашырып кеткен деп шек саналууда. Маалыматка ылайык, шектүү Туркияда жүргөн жана Кыргызстан менен экстрадиция келишими жок өлкөлөргө чыгып кетүүнү көздөп, АКШга жетүү үчүн Туркия-Мексика багыты боюнча учакка билет алган. Кыргызстандын 1988-жылы туулган дагы бир жараны, мурдагы банк кызматкери. Ал кардардын 900,000 сомун алган боюнча качып кеткен деп шек саналып, Орусиянын Новосибирск шаарындагы аэропорттон кармалды. ИИМ Тышкы иштер министрлиги башкы прокуратура менен чогуу кармалгандарды алып келүү аракеттерин көрүп жатышат. Кармалган тараптан азырынча комментарий боло элек. Кыргызстанда ар кандай кылмыштарга шек саналып, эл аралык издөөгө алынган жарандар тууралуу так маалымат жок. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, учурда Орусиянын абактарында 1077 кыргыз жараны жазасын өтөп жатат. Алардын көбү баңгизат колдонуу, таратууга айыпталгандар. Тышкы иштер министрлиги Кытайдын абактарында 18 кыргызстандык кармалып жаткандыгын маалымдаган. Бишкектин чоң ортосунда эркек киши кызды машинанын ичинде зордуктоого аракет жасады. Окуянын видеосу интернетке тарады. Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы кыз милицияга арыз менен кайрылганын билдирди. Окуя 15-июнга караган түнү Ибраимов менен Токтогул көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Милиция тергөөгө чейинки текшерүүнү баштаган. УКМК сайгактын мүйүздөрүн контрабандалык жол менен ташыгандар кармалганын маалымдады. Жоголуп кетүү коркунучунда турган 845 даана сайгак мүйүздөр Кыргызстанга мыйзамсыз киргизилип, Кытайга контрабандалык жол менен алынып бара жаткан жеринен кармалган. Негизги кылмышкерлер мыйзамсыз жүк ташып бара жаткандар. Улуттук илимдер академиясынан жана Жаратылыш ресурстар министрлигинен чакыртылган эксперттер бул мүйүздөр Сайга Татарика мүйүздөрүнө таандык экендигин аныкташкан. Учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп жатат. Жалал Абад облусундагы Сарычелек коругуна барган жол оңдолуп асфальт төшөлөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев билдирди. Анын айтуусунда, уникалдуу кол жаратылышы менен таанылган Сарычелектин жолу жылына кеңейтилип, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп келет. Өлкөнүн туристтик потенциалын өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте инфраструктурасын жакшыртып, жаратылышы керемет 7 дубанды көрүүгө келген конокторго жакшы шарт түзүлүүсү маанилүү. Мындан улам мамлекет жетекчисинин демилгеси менен айыл аралап асман тиреген тоолордун койнуна мелтирип жаткан көлүбүзгө барчу жол асфальт төшөлүүсү керек деп айтылат билдирүүдө. Айтканда Сарычелектин ар бир жери красиво болот да. Анан силер определять бергиле да, кайсы жерлерге ушунда жана сүрөткө түшүп атпайбы? Ошондой жерлерде мына могу жерлерде тоже красиво экен да. Азыр карман. Стоянка өтүрүп койсоң, ошол жака элдер түшүп суктанып турган жерлер болуш керек. Не обязательно только көлгө барып, көлгө баргычак жеткичекте да толтура киришилер. Суктангандан кыш керек да. 2023-2024 окуу жылына этникалык кыргыздар үчүн өлкөдөгү жогорку окуу жайларга 75 квота бөлүндү. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинен билдиришти. Сынакка Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Тажикстан, Туркия жана Пакистандан этникалык кыргыздар катыша алат. Сынактык тандоого катышуу үчүн талапкерлер министрликтин сайтына катталуусу керек. Чет өлкөдө жашаган этникалык кыргыздарды Кыргызстандагы жогорку окуу жайларына 2023-2024 окуу жылында кабыл алуу бөлүмүнө бардык керектүү документтерди жүктөшү керек. Ошондой эле 2023-жылы 1-июлуна чейин саат 23:59 чейин милдеттүү түрдө талаптарды аткаруусу зарыл. Былтыркы жылы дагы этникалык кыргыздар үчүн 75 квота бөлүнгөн.